Мен коллегаларыма толугу менен кошулам. Урматтуу жаңылайым, сиз эми министрдин орун басарысыз, сиз билесиздер, бүгүнкү күндө деген Минсоцтрудан МОДтун 190 конвенция о недопущении насилия на рабочем месте эмнеге алып келинбейт? Биринчиден, экинчиден, жанакы счетный палатага деген парламенттен канча көтөрүлдү эле да. Эми урматтуу министрдин орун басары Нурдөлөт мырза, сиз деле билесиздер да. Эмнеге ал конвенцияны алып келбейсиздер? Анан это же такая формальная отмазка болуп атат да. Биякта кайсы укуктардын эмнеси гарантия болуп атат? Гарантия эчтеке жок. Жоопкерчиликти алып атасыздар. Бизде бир да туура депутаттар берип атышат. Бир да губернатор, бир да аким. Жетекчиликтерде аялдар жок да. Канча зордук зомбулуктар болуп атат. МВД отурат биякта унчукпай. Ген прокуратура депутаттарына депутат айымдар көтөрүп аткан мыйзамдарга каршы берип атасыздар. Минсоцтруд унчукпайсыңар. Өкмөт вообще унчукпайсыңар. Эмне болуп атат? Байсалов унчукпайт, министрлер унчукпайт, премьер унчукпайт. Балдарыбызды, аялдарыбыздын мурду кулактарын кесип атышат. Унчукпайсыңар, бака резонанс болмоюнча. Үсү жактан бирөө урушкансып, анан эптеп для отмазки принести такой законопроект. Счетный палатада мына парламенттен көтөрдүк. Бир да айым жок деп комитеттен айтып атабыз, бияктан айтып атабыз. Айтсак, ал мыйзамга поправкалар киргизелик десек, эч ким кабыл алган жок. Вы как будто перед кем-то формально отмазываетесь, да? Какой смысл? Эмнеге алып келип атасыздар? Жоопкерчиликти мына 9 статьяны туура айтып атат. Эмнеге жоопкерчиликти алып атасыңар? Жалаң эркектер отуруп калайын деп атасыңарбы? Кулактарын кессин, мурдуларын кессин. 2020-да жыл башына канча аялды өлтүрүп кетти эле. Ошондон бери канча кыздарыбызды зордуктап атат, уурдап атат. Мыйзамдарга каршы болосуздар, өкмөт. Каршы эми заключенияларды берип атасыздар. И самое главное, бир да иш кылынбайт. Кана мыйзамдарыңар? Биз алып келсек колдобойсуңар, өзүңөрдөн да чыкпайт. Формальный редакционные поправки, такие законопроекты алып келип атасыңар. Конечно, колдобош керек. Жоопкерчиликти алып атасыңар, Алмаз Акунжанович. Эмнеге өкмөт өзүнөн жоопкерчиликти алып атат? Аткаруучу бийлик болдуңар. Азыр бүт бийликтеги күчтүн баары силерде. Кана жоопкерчилик? Ужесточение кылган ордуна кайра деген жоопкерчиликтин мойнуңардан алып коюп атасыңар. Эшиктерди өлтүрө берсин кишилерди, зордуктай берсин. Балдарыбызды зордуктап атат, кичинекей балдарды. Аны пробация кылып чыгарып атат. Мына коллегабыз айтпады, 88 адам случайлардан пробациядан чыгарып коюп атасыңар. Күч өткөн ордуна кайра буларды алсыздатырып, мыйзамдарды, жоопкерчиликти алып атасыздар. Конечно, колдобош керек. Албайсыңар жоопкерчиликти. Система кандай болду, ошого жараша өзгөрүүлөрдү алып келбейсиңерби? Уят да ушундайларды. Никто ни за что не хочет отвечать. Конечно, колдобош керек, вообще колдобош керек.